7 сомго ысык тамак жесе болобу? 7 Мындай сомго 4 жолу, 5 жолу бербейбиз да тамак, 1 жолу. сиз чыгып буфеттен 7 сомго ысык тамак алып жеп келиңиз, анан кийин айтыңыз ушул сөздү. Мында эми тамактын сапаты болбойт да. Ошол арзан алып алып кандай тамак жасап атат ошону мен түшүнбөйм да ошогачы. Кийинки сөз депутат Ормонов Улукбек Зулпукарович да. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу министр мырза, бул мыйзамды сиз колдойсузбу? Колдойм. Анда сиздин чыгарган приказ менен мыйзам бири-бирине карама каршы болуп атпайбы? Акча чогултуу боюнчабы? Ооба. Бул жерде мектептик фонддор боюнча биз мектеп дирекциясы, мугалимдер, класс жетекчилер аралашпасын деген буйрук чыгардык. Ал эми тамакты ата-энелер тарабынан дагы колдоолор бар да. Өздөрүнүн балдары үчүн. Мыйзамда так жазылып турат, жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу берген каражаттары деп. Өзүңүз билесиз, бизде ыктыярдуу деген алиги зордогон болот да. Балаңа акча бербесең тамак жебейт дейт. Буга эмне дейсиз? Бул жерде негизинен бюджеттен 7 сомго чейин акча бөлүнөт. Ал эми айрым мектептерге жергиликтүү бийлик менен 10 сом берилип аткан жери бар. Ал эми Бишкек шаарында мындан жогору. Ал эми ата-энелердин өздөрүнүн макулдугу менен балдардын тамак ашына софинансирование кылып атканга биз каршы турган жокпуз. 7 сомго ысык тамак жесе болобу? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, эгерде уруксат берсеңиз, бул бир күнгө, бир жолу тамакка 7 сом, же 10 сом. Мындай 4 жолу, 5 жолу бербейбиз да тамак, бир жолу. Сиз чыгып буфеттен 7 сомго ысык тамак алып жеп келиңиз, анан кийин айтыңыз ушул сөздү. Жок, мен жалгыз балага 7 сомго ооба, бул мындай мүмкүн эмес. Бирок биз деген мынагы орусча эле айтайынчы, общий котелдон бышырабыз да. Мисалы, сертификаты барлар товарларды, продуктлар сатып алат. Эгерде мисалы бир булочканы биз абдан чоң баага сатып алабыз, а биз болсо ага мисалы унду, керектүү продукцияларды алып туруп, ашпозчулардын штаттык бирдиктери ачылган, заманбап жабдык бар, ошол жерден тамак жасалат. Кашалар, суптар, салаттар, компот, ошолор жасалат да. Сиз мультфильмди көрсөңүз керек, жана суп из топора деген, Мына 7 сом менен ошо болот да. Биз кайра өкмөттөн ушу 7 сомду көбөйтүү боюнча маселе коюшубуз керек. Ата-энелердин чөнтөгүнө кол салбай. Биз ошо акча чогултууну мыйзамдаштыруу болуп атат бул жерде. Түздөн түз. Ошого сиз макул экенсиз, урматтуу министр? Жок, албетте мүмкүнчүлүк болсо биз бул сумманы көтөргөнгө өтө каалап атабыз. Мүмкүнчүлүккө жараша биз дагы өкмөттөн дайыма суранып, мүмкүн болушунча ушуну сумманы көбөйтүп берүүгө маселе коюп келе атабыз. Бул жерде дагы бир эне бар. Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунан мектептерге жер бөлүп берүү деген. Буга дагы макулсуздарбы? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, бул биздин мектептердин алдындагы мындай жерлер мурда эле бөлүнүп калган. Биз болгону ошо биология мугалими менен, мекен таануу мугалими менен, ошол жерде эксперименталдык жашнакай жана сабактар өткөрүлөт, балдарды эмгекке тарбиялоого үйрөтөбүз. Ал бул жерден урматтуу Тариел Улукбекович кошту, жер үлүштөрүн мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүп берүү деп экинчи окууга чейин кошумчалоо киргизилди. Мындай сөзсүз түрдө эмес да, кайсы жерде мүмкүнчүлүгү бар болсо. Мыйзам киргенден кийин сөзсүз түрдө эмес деген болбойт мындайчы. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эмне үчүн жазбадык анда ошол биологияга, башкага деп? Андай сөз жок. Эмне окуучулар иштесиңер ал жерлерге? Ким иштейт ал жерге? Мектептин алдындагы кичинекей аянтчаларда биз баягы салтка айланган эле, өмүр бою эле балдар менен ар кандай өсүмдүктөрдү отургузуп, көрсөтүп, эксперименттерди жүргүзүп, бул деген биздин кадимки окуу планыбызда каралган эле нерсе. Ал эми 65%дан жогору мектептерибизде жанагы атайын мындай кичинекей чакан чарбалары бар. Ал жерде камкорчулар кеңеши карап, көзөмөлдөп,
Анан баягы түшкөн жана продукцияга сертификат алып, ашканага түздөн түз балдарга колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Ошонун баардыгын азыр биз подзаконный акт кылып, бүт жана механизмдерин иштеп жатабыз. Сиздерди да Кудай бурса бир аз сайын эле ошого талкууга чакырабыз сөзсүз. Сиз туура эмес жооп берип жатасыз да, мектептин алдындагы жерлер деп. Бул жерде так турат, кайра бөлүштүрүү фондунан деп жазылып турат. Кайра бөлүштүрүү фонду бул сугат жерлер бул. Эмнени айтып атасыз сиз? Жооп берет деп эле бирден жооп бере бересиңер. Так жооп бербейсизби? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, 65% мектептерибизде жер үлүштөрү бар да, мурда эле бөлүштүрүлүп калган. Анан азыр биз андан ары сураган жокпуз, дагы бөлүштүрүп бергиле деп. Бул мындай факт да болгон эле. Убагында бөлүшүп калган. Ошон үчүн биз мына милдеттүү түрдө бөлүп бергиле деген жокпуз да, мындан ары. Урматтуу коллегалар, мен экинчи окууда каршы чыккан болчумун бул мыйзамга. Кайра карап чыгалы. Мыйзам негизи керек. Бирок ушул 2-3 пунктуну кайра оңдойлу. Дегенде мына бул жерде 50 депутат макул болуп, калгандары макул болбой өтүп кетти экинчи окууда. Негизи керектүү мыйзам, бирок мындай түрдө эмес. Биз азыр ата-энелердин чөнтөгүнө кол салуу мыйзамын киргизип атабыз биз. Кол чөнтөгүндө барбы, жокпу? Мектепке барган бала айтат эртеге акча төккүн деп. Ушул нерсени алып келип азыр мына министр баш болуп мыйзамдаштырып атасыңар муну. Өзүңөрдүн чыгарган приказыңарга каршы келип атат. Туура эмес мыйзам бул. Мен талкууда айтам өзүм оюмду бул маселе боюнча. Рахмат. Эми бүгүнкү күнү чындыгында эле бул мектепте балдарга тамак аш берүү өтө эле көйгөйлөр көп болуп атат да. Менде мындай суроо. Мен ошол тамак ашты ким текшерет өзүчү? Ал жерде эмне врач барбы мектептерде ар биринде? Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте тиешелүү адистер бизде кечирим сурайм. Бизде ар бир районодо өзүнчө бир адам ага абдан жооптуу жана уюштургусу үчүн. Бирок тиешелүү жанагы органдар азыр саламаттык сактоо министрлиги жооп берет, өзүнүн мөөнөтү бар да, улам текшерип турушат булар. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Зиядин Исламович. Бизде санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бара станциялар бар, борборлор ар бир райондо. Анан кийин биз айтып атабыз, диетсестра керек депчи, диетсестра. Бирок ар бир штатта, ар бир мектепте болбойт, булар выборочно карап текшерип турат. Бир айда же 2 жумада мектептердин санына карап туруп, балар график боюнча чыгып текшеришет. Эми чындыгында көзөмөл жакшы болбойт. Мен айтайын дегеним, ошол мектептин жанында жайгашкан оорукана болобу, же ФАП болобу, ошол жерге ошолорду биз ошол жерге байлашыбыз керек да. Анан эми санэпидстанция деп атабыз, туура. Бирок бүгүнкү күндө мораторий бар дагычы текшерилбесин депчи. Алар текшере албайт бүгүнкү күндө. Кечирип коесуз, Зиядин Исламович, ал мораторий частныйларга текшергенге укук жок, мамлекеттик мекемелерди текшергенге укук бар. Укук барбы? Бар. Анда жакшы. Анда экинчи маселе, чындыгында азыр 10 сом деп атабыз, 7 сом деп атабыз. Бул тендерден кийин. Ошол 5 сом, 4 сомго түшөт да. Мында эми тамактын сапаты болбойт да. Ошол арзан алып кандай тамак жасап атат, ошол мен түшүнбөйм да ошогачы. Анан мен ойлоп атам, эгерде сиздер бир карап көрсөңүздөр, ушул тендерди жоюп эле салбайлы ушул мектептергечи. Тендерди жоюп эле бир жакшы бул мекемеге берип, ошол сертификаты барбы, продукциясы бар, өздөрү өндүргөн мекемелер толтурат бүгүнкү күндөчү. Ошолорго берсек, мисалы 10 сом бөлүндү, 10 сомго алса, 10 сомго деле сапаттуу болбойт мисалгачы. Жок дегенде ошого бир жакшыраак бир тамак аш жасса болобу деген ой пайда болуп атат да. Ошондо карап көрүңүздөр, эгерде ушул мектептин балдарына ушул тендерди жок боюнча ушул мыйзам алып келбейсиңер өкмөтчү. Ушул тендер деген бул болбойт, бул тендер. Ким арзан бергенге, ким акчасы аз бергенге биз ошого утушту жарыялайбыз. Ал болбойт да алчы. Кандай мында оюңуздар? Мына өкмөттүн өкүлү да отурат.
Алмаз Акунжанов, сиз да бул ой пикириңизди билдирип койсоңуз ушул маселе боюнча. Зиядин Исламович, сиз аябай туура айттыңыз, биздин деле жүрөгүбүздү оорутуп аткан маселе ушул болуп атат да. Мына мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамга бир ийкемдүү, ушул мектеп үчүн ыңгайлуураак бир шарттар боюнча сунуштарыбызды беребиз, иштеп чыгабыз. Зиядин Исламович, аны өкмөт чечиш керек, өкмөттү аны карайбыз. Ал кайрылуулар жакшы сунуш. Туура, эми ол тендерге өткөндө коррупция деп ошону айтып атпайбызбы? Өтөт тендергечи. Алдагын 5-10 тыйын беребиз дейт, мисалы ошо уткандарчы. 10 секунд. Ошондуктан бул жерде коррупция да болбойт эле, баасы да реалдуу болот эле. 10 сом болсо 10 сомго алынат эле, 7 сом болсо 7 сомго алынат эле. Ушул жагын карап көргүлө ошончу.